Assalamu alaikum, Abjapar Taqsir. Алейкум ассалам. Мына сиздин дыйканчылыгыңызга келдик. Былтыры да тартып кеттик эле. Быйыл да келдик. Мына ушул сиздин кылып аткан жумушуңуз боюнча бир мына Facebook колдонуучуларга, анан кийин мына ушул өзүбүздүн Багбандар биримдиги деген чоң Telegram каналыбыз бар. Ошодогу адамдарга айтып берели дедик да. Мына азыр биз билгенден мына бул багыңызга уже 4-жыл болду. Же 5 болду? 3 жыл болду мына бул эмки эмеде жайга чыгып 4 жыл болот. 4 жыл жайга чыкса, жайда отургузган экенсиз да. Бул жерде канча лимон бар? Бул жер 10го 40 болуп, эме жалпы немеси 10го 40, ичи 4 сотик. 4 сотик. Ичинде 40 түп лимон көчөт бар. Лимон көчөт бар. Муну 3 жыл мурда Өзбекстандан алып келип эткизгенбиз, эктиргенбиз. Биринчи жылы түшүм бербеди. Кичине жаш көчөт болгонуга байланыштуу. Экинчи жылы бир 50 килограммдай түшүм берди де. 50 килограмм. Анан астына кичине иштеп, эме кылып, кичине путап, жакшына карап, эме кылганыбызга быйыл ноябрь айында үздүк 500 килограмм лимон түшүм берди. 500 килограмм. Жакшы. Кудай кааласа эми быйылдан кийин эртең жайга чыгып, кичине жакшылап дагы карап, путап дегенде эме кылсак, быйылдан кийинге дагы келеги айларда сентябрь, октябрь өткөндө ошо 1 тонна берет деген ойдобуз эми. Жакшы, жакшы. Бул ушул Миңчинар айылында сизден башка дагы адамдар көп теплица кылып турду сиздикиндей. Ошондой. Өтө көп экен. Буну ким баштап берген силерге? Үйрөтүп дегендей. Агайыңар экен. Бунда бизде агай деле жок, биздин бир кошунабыз. Ошол бизден бир 4 жыл, 5 жыл мурда өзүнчө ушундай күнөсканаларды салып эме кылгандан анан биз дагы ошолорду көрүп биз дагы кылсак болот экен деп мисал алып, мисал алып өзүбүзчө анан ошолордон өзүбүзчө консультат алып кантип карап атасыздар, кандай кылып муну азыктандырат деп ошолордон кичине сурап түшүнүк алып, мына өзүбүзчө эле кылдык. Бир жыл деле ушуну бүтүрүп алсак, анан Кудай кааласа 2-3 жылга келип, жылдан жылга бул эмеси түшүмү көбөйө берет экен. Мисалы үчүн 50 килограмм бир жылда болсо, бир жыл ичинде бир 400 килограмм кошулду. Быйылдан кийин Кудай кааласа тонна берет деп атабыз. Эмки жылы андан да көбүрөөк берет деген ойдобуз. Жакшы. Быйыл баардыгы эле пандемия болуп, имбир менен лимон издеп калды. Быйыл жакшы пулга саттыңызбы дегенде? Жок, эми пандемия деле бунун таасирин билбедик. Бизге бул үй ичинде жакшы эле болду окшойт, семьяга кышында ичиге кирип, кичине аяка буяка кыймылдап, аяк багыны карап дегендей, үй шартында муну карап өстүрсөң болот экен да. Башка адамдарга да ушундай нерсени өстүрүп кылсаңыздар болот экен. Сиз азыр бул жерге химия эч нерсе бербейсиз? Жок, химический нерселер колдонбойбуз. Ичинде эми көң салабыз. Көң саласыз, астына жерсем кичиктерден. Анан мунун жалбырактарына дагы мындай шире түшкөн нерселерге өзүбүздүн табигый тоодон чыккан булак суусу бар. Булак суунун аты эмне? Булак суусунун атын дары суу деле деп коебуз. Дары суу. Дары суу. Эми өзүнүн кандайдыр бир күчкө табигый күчкө дагы ошону алып келтирип сепсек, ошол жакшы. Анын составын бир текшерген адам барбы? Мына мисалы үчүн мында карап турам да, силерде көп лимонадийге кирсең, мына мисалы үчүн жалбырактары мындай жука да. Жука, анан нымжан, анан кийин постоянно мындай болуп туруп, сетчатка болуп туруп, бир нерселер жеп койгон болот да. А силерден химикат иштетпесеңиздер, эч нерсе иштетпесеңиздер, мынабыз баары Кыргызстан боюнча мен эң жаман көргөнүм баягы теплицада немени астына селитраны өлгүдөй салат, анан үстүнө гербицид, фунгицид, пестицидтерди өлгүдөй себет да анан базарга алып чыгып туруп, ошону биздин граждандарга жедирип аткандар, дыйкандар жаман көрөм да. А сиз тескерисинче бул жерде астын болсо көң менен кылып атат экенсиз, кырк менен. Бул жерин болсо баягы өзүңөрдүн табигый сууңар менен дарылап атат экенсиңер. Мына ошол сиздердин
Suңарda bir çoң sır бар екен да. Мына ошол сууну мен укканыман бери ушуну кызыгып атам да. Мына биздин шаардагы Бишкектеги баягы бир тууган баягы дуңган туугандарыбыз бар. Баягы өзүбүздүн кыргыздар азыр теплица менен заниматься этип атат. Мына ошол бир туугандарга ошол суунан апарып беришибиз керек экен. Себеби дегенде алар мунун үстүнө кып-кызыл химияны чачып салат дагы. Помидору дагы, болгарский дагы, бадырын дагы ууланып калып атат да химия менен. Ал болсо кайра эле барып эле биздин бир туугандарыбыздын бөйрөгүнө отуруп калып атат, фильтрге отуруп, боорго отуруп калып атат да, ал оору алып келип атат да. Мына азыр мурда мисалы үчүн рак менен ооруйт деген сөз деген биз укканда жөнүнө төбө чачыбыз тик турат эле, коркот элек. Союздун кезинде рак менен ооруп калып туруп окуй деп. Азыр болсо бул деген ар бирибиздин 4-5 танышыбыз ошол онкология менен ооруп атат. Ушунун бардык себептери туугандар мына жанагы биз айтып жүргөн пицицид, гербицид, фунгицидтерден болуп атат да. Силерден бардыгыңыздардан суранабыз туугандар. Тамак аш алып жегенде сураңыздар. Органика менен болгонбу, кандай неме болгон, бир тастыктоочу, бир кагаздарын сурап туруп, анан сатып алып жеңиздер. Эми базарчылыкта азыр көп базарга бар жокто алып чыгып атат. Бирок анын сапаты боюнча анын ичиндеги химия баягы биологический составы кандай экенин текшерип алып жебесек, бизни ооруга чалдыгып калышыбыз мүмкүн. Өтө жакшы дыйканчылык кылыпсыз. Бул мен дагы айтып кетейин. Ошол суудун касиетине. Биз астыга селитра, мочавина салып алганыбыздан базарга апарсак биздики сапаттуураак болуп эсептелет. Өзбекстан, башка Тажикстан кошто өлкөлөрүбүздөн келген мындай лимондар, лимон, мандариндердин базарда алардыкы мындай сулуу көрүнүшү мүмкүн, бирок 3 күн 4 күндөн кийин алардыкынын сапаты өзгөрөт. Бузула баштайт, жумшай баштайт. Биздикилердики ошол суудун касиети же биздин климат жакшылыгыбы, биздин апарган продукциябыз көп мөөнөткө чейин турат. Сактоо мөөнөтү да. Сактоо мөөнөтү мындай узакка турат. Ичи органика. Таза. Ошондуктан болсо керек деп ойлойбуз. Яны химик. Мына ушул силердин ошол баягы айткан сууңарды мен ушул суунун составын текшерип көрүп туруп, мына бул жерде иштеп атабы? Анан ал сууну апарып канча күндөн кийин дагы иштетсе болот. Өзүнүн немесин баягы күчүн жоготпойбу? Ушул жерлери мага өтө кызык болуп атат. Кудай кааласа, буну мисалы үчүн ошол теплица иштеткен бир туугандар көрүңүздөр, эч кандай химия салынбайт экен. Мына азыр ушул тапта теплицанын ичи деген баягы зыянкечтерге толуп кеткен да. Мына ушул тапта барсаң көпөлөктөр учуп жүрөт, помидорлорду аралап, бадырыңды аралап жүрөт. Мына ошолор менен тетиги сиздин сууңуз күрөшө ала турган болсо өтө сонун болот. Мына бир дагы чымын жок. Мисалы үчүн да мына теплицанын ичинде турабыз. Бир дагы зыянкечтен байкаган жокпуз да. Муналар бул барктар менен жалбырактар мындай болгондору эми бул үшүктөн. Кичине күн суук болгондон эле ушундай болуп атат. Мына күн сууктан, Там бир 2 айдан кийин муналар кайра жанданат. Өзү, Бул эч кандай азыр бир шире баягы неме түшкөн жок. Ошо күн сууктугундан эле ушундай болуп турат. Чоң рахмат сизге. Алла разы болсун. Мына туугандарым, лимонарий эгерде жасайм десеңиздер, мына Миңчинар айылына келсеңиздер, бул жерде чоң практиктер бар экен, теоретиктер бар экен, бардыгы силерге үйрөтүп, лимон багышты силерге үйрөтүп беришет. Саламатта болуңуздар.